Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Саламатсыздарбы, Салам радиосунун угармандары, ошондой эле биздин YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Адаттагыдай эле биз ачык микрофонубузду баштайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Аскар Баймуратов алып барам. Бүгүнкү биздин темабыз шарият талаптарынын негизинде каржылоо. Негизи эле ошол каржы тармагындагы ислам шартында кандай каржылоо болот? Бул каржылоодо эмнелер алынып берилет? Негизи эле ошол жарандарга кандай жеңилдиктери бар экендиги тууралуу сөз кылабыз. Атайын бул боюнча биз конокторду чакырганбыз. Анда эмесе сиздер менен мен конокторду тааныштыра кетсем, Ислам каржы кооперативинин төрагасы Бакыт Орозбеков келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ошондой эле Ислам каржы кооперативинин шарият кеңешинин төрагасы Камчыбек Ажы Өмүрзаков. Саламатсызбы? Алейкум салам. Ошондой эле Ислам каржы кооперативинин Баткен облусундагы директору Нурланбек Атыров. Саламатсызбы? Алгач эле менин суроом мындай болсун, Бакыт мырза, сизге багыштайын. Негизи ушул Ислам каржы кооперативи, ушул кооператив тууралуу кененирээк биздин угармандарга, көрөрмандарга айтып койсоңуз. Жакшы болот. Ассаламу алейкум. Урматтуу баткендиктер, алыс жолдон келип калдык. Биздин биринчи Ислам каржы кооперативинин биринчи иш сапары ушу Баткен областынан баштадык. Сиздерге да чоң рахмат. Бизди кабыл алып, ушул Баткен элине биздин ишмердүүлүктү жеткирип берели дегениңиздерге. Эми кооператив жөнүндө сөз кыла турган болсок, биз Ислам каржы кооперативи ушул жылдын 2022 жылдын 15 январда каттоодон өттүк. 15 январдан баштап иштеп атабыз. Биздин кооперативдин эң башкы иши бул турак жай, элибизди турак жай менен камсыз кылуу. Ошонун менен негизинде дагы 4 программабызды коштук. Ошону 5 программанын үстүндө иштеп атабыз, элибизге жардам берип. Биринчи турак жай маселеси бул 25 жылга чейин эч кандай пайызы жок ислам шарттарынын негизинде. Кооператив, бардык эле кооперативдерде күтүү мөөнөтү болот. Бул топтоо жолу менен, ашар жолу да. Бизде инвесторубуз бар. Бизди каржылай турган араб өлкөсүнөн туугандарыбыз каржылайт. 50%-ын бизге жардам берет. 50%-ын биз элибиз чогултабыз. Ошон үчүн 2 айдан 6 айга чейин күтүү мөөнөтү бар. 2 айды кайсы жарандарыбыз ала алат? Бул ошол ала турган үйдүн же болсо буюмдун 50%-ын жарымын төгө турган болсо 2 айдын ичинде алат. Эгерде 10% төгө турган болсо бул 6 айдын ичинде алат. Ортодо бар дагы 15, 20, 30% дегендер, то есть 2 ай, 3 ай, 4 ай дегендер да. Ар кимдин алына жараша. Эми үй турак жай боюнча айта турган болсок, биз турак жайды минимальный 15% менен максималды 25 жылга чейин бере алабыз. Кыргызстандын бардык аймактарынан ала алышат да. Биздин кооператив, ушул Ислам каржы кооперативи ушундай система менен ушул Борбордук Азияга ачыла турган кооператив. Максаттарыбыз ошондой да. Ошол Борбордук Азияда 6 өлкөдө иш алып барабыз. Ошол 6 өлкөнүн ичинен 2 өлкө ачылды. Биринчи Кыргызстан, экинчи Россия мамлекети ачылды. Азыркы учурда ошо иштеп баштаганыбызга 5 ай болду. 5 айдын ичинде бизде 8 квартира алып бердик, турак жай. 16 автоунаа алып бердик, 2 бизнеске жардам көргөзө алдык да. Турак жайдан башка биз автоунаа, элибизге автоунаа алып бергенге жардам беребиз. Автоунааны болсо 10 жыл максималдуу $50,000 чейин жардам бере алабыз. Үчүнчүбүз бул инвест, айыл чарба, мал чарбасына болуп аткан, жүргүзүп аткан иштерине да жардам бере алабыз. 4-чү программабыз бул рефинансирование. Эгерде сиздин кандайдыр бир уюмдарда же банктарда карызыңыз болсо, аны жапканга дагы жардам беребиз. 5-чи программа муну жакында автоунаадан бөлүп чыктык. Бул спецтехника, то есть айыл чарба,
же болбосо курулуш техникалары. Эмне себептен дегенде $50,000 автоунаага кошкондо бул спецтехникалар кымбатыраак болуп калат экен. Аны жарандарыбыз ала албай калып атты да. Ошон үчүн автоунаадан бөлүп спецтехниканы 7 жылга $150,000 чейин деп 5-программага алып киргиздик. Аябай сонун. Жакшы, бул эми биз айтып атпайбызбы? Шарият талаптарынын негизинде каржылоо деп атат да. Ошол Камчыбек ажы сизге берип кетейин. Ушул ислам каржы боюнча шариятта кандай каралган? Бисмиллахи, алхамдулиллахи. Вассалату вассаламу расулилlah. Бул жогору жакта Бактыбек мырза айтып өттү. Бул ислам каржы кооперативи Кыргызстанда биринчи жолу түзүлүп атат. Негизги максатыбыз ошол өзүбүздүн муктаж болгон калктын бөлүгүнө жардам берүү. Жана айтылган программалар боюнча исламда бар нерсе каралган. Жашоо, ислам динибиз бул жашоонун баардык толук түрү да. Анын ичинде ошол атайын талаптар коюлат. Негизги 3 талап, эгерде бул түзүлүп аткан келишимдерде биринчиден риба деп коебуз, анда үстөк болбош керек. Негизги талап. Экинчи талап ошол менен биргеликте гарар деп коебуз да, көмөндүү бир кандайдыр бир шарттар болбош керек. Анан үчүнчү талабыбыз бул майсер деп коебуз да, жанагындай кумар оюн сыяктуу ошондой болуп кетпеш керек. Себеби учурда ушундай бир маселе болуп атпайбы Кыргызстанда, жанагы пирамида тияк дегенде. Ошол талаптарды биздин шарият кеңеши ар бир учурда карап турабыз, көзөмөлдөп турабыз. Шарият кеңешинде экономикалык билими бар, юридикалык билими бар, ислам каржылык жагынан, банк каржылык жагынан алган билими бар, ошондой эле шарият билим алган биздин адамдар иштейбиз. Ошо 3 кишинин тегере ушул баарын көзөмөлдөп турабыз. Эгер кандайдыр бир кемчилик чыга турган болсо, ошону биз ислам кооперативинде өзү сунуштубузду беребиз. Ошонун негизинде бул жумуш ишке жыла берет деген максатта. Демек, шариятта бул жол берилет бардык талаптарына. Албетте, азыр биз мына иштегенибизге жакын эле иш баштадык. Азыр биз чара карап чыктык, талкууладык дегенде кээ бир маселелерди азыр мындай караганда өзгөртүү киргизип атабыз. Себеби ар бир жумуш башталганда албетте көп маселелер түшүнүксүз болуп атпайбы? Азыркы учурда ошол биздин бардык карап чыгышыбыз боюнча ошол шарият талаптарына жооп бере турган иш жүрүп атат азыр. Рахмат. Нурланбек мырза, сизге суроо мына ошол Баткен облусунда эми ачылды. Бул өзү негизи жакында ачылып атпайбы? Баткенде качан ачылды? Анан канча киши кайрылды сиздерге? Канча кызматкер иштейт дегенде азыркы учурда? Ассаламу алейкум. Алла разы болсун берген суроолоруңузга. Биз ачылганыбызга 3 айдын тегереги болуп калды Баткенге. Адамдар келип кайрылып атат, көп жарандар келип кайрылат, чалып узактагы айылдагылар телефон аркылуу чалып байланышып атышат. Келгени келип атат жакындагылар. Ошону менен бирге эле биз жакын арада бир жуманын болуп калды. Разаков шаарына да ачылдык. Ошол жерде дагы офисибиз бар. Ошол жерде кеңсебизге келип кайрылсаңыздар болот. Ориентири мэриянын аркасында Финка банктын үстүндө 2-нчи этажда. Андан кийин бизде 13 июнда биринчи 3 айга төккөн биздин немебиз бар эле, кардарыбыз. Ошол бир эже төккөн эле, ошол эжеге үй алып бердик. Марказ деген айылдан 5 миллионго үй алып бердик да. Кадам жерден. Анан калгандары 5 ай, 6 айга төккөндөр бар. Алардын убактысы келе элек. Ошолор убактылар келгенде Кудай буйруса бизге бир 15ден ашыгып калды, адамдар жазылгандар. Анан калгандары бизде баягы бизде ушундай шарттар бар да, араб туугандардын шарттары бар. Биринчи мечит салса деле, медресе салса деле, силер канча топтоп бересиңер, 30%-ын топтоп алып, калганын биз каржылап беребиз деген принциптер бар да. Бизде дагы ошол шарттар коюлган. Жок дегенде 10%-ын бергиле, биз 6 айда калганын 90%-ын каржылап берели деген өзүбүздүн системанын негизги талаптары ошондой да. Адамдын өзүнүн биринчи кадамы өзү бир нерсе ошол болуп аткан нерсеге кошсо ширинирээк болот да, мындай айтканда таттуураак болот. Ошого өзүнүн акчасы кошулганда ошол нерсеге жакшыраак болот деген
ыкмада биз иштешип атабыз. Ошол бардык нерселер мындай баягыда айтканда бекер болуп калса дагы анан асмандан түшкөндөй болуп калат да. анан кадыры жоктой. Кадыры жок болуп калат да. Ошон үчүн бир аз өзү салым кошсо, анан биз калганын берсек, бизден алган эле акчаны эч бир нерсе кошпостон кайра өзүн эле кайтарып берет. Турак жайды 25 жылга, машинени, автоунааны 10 жылга, жанагы бизнес расширение, бизнесче мал чарба, дыйкан чарба кылам десе, аны бизге кайра 12 жылда кайтарып берет. Жанагындай банктардан карыздарын кутултуп, процентин жаап берсек, кайра бизге ошол жаап берген акчабызды гана кайтарып берет 5%. 5% жокчу, аны 15 жылга. Анан ошондой спецтехника, айыл чарба техникаларын ала турган болсо, аны 7 жылда кайтарып берет. Себеби ал айыл чарба техникалары өзүн өзү актайт да. Ошондой. Туура. Анан дагы мындай суроо жаралып атат да, Бакыт мырза, сизге берейин деп турам. Мына ошол акыркы бөлүгүндө банктардан карызы барларды дагы биз каржылап беребиз деп атасыздар да. Анан негизи эле ошо сиздерге акча алууну каалаган жарандар кандай документтерди тууралап барыш керек? Негизи эле банктардан карызы бар башка банктан болсо, экинчи банктан ал адамга кредит бербейт да. Сиздерде кандай каралган ушуну? Эмне документтер тууралаш керек деген? Жакшы суроо. Биз эми банк эмеспиз да. Анын канча карызы бар, кандай доходу бар, биз алар кызыктырбайт да. Кыргызстанда мындай айтайын, 80% адам өзүнүн доходун көргөзө албайт. Анткени гос жумушта иштебейт, иштесе дагы толук баягы маянасын көргөзүп албайт да. Официально алышпайт да. Бирок ошол Кыргызстандагы жашап аткан 6 миллион калкыбыз оокат кылып келатабыз да. Биз кооператив кайсы банктын алдында карызы бар, канча суммада, аларды эме кылбайбыз да. Карап документин сурабайбыз. Эгерде банктын алдында карызы болсо, биз ал пайщиктен сурайбыз договорун и графигин. Ошол бизге келгенде ал бизди күтүү мөөнөтү бар деп атпайбызбы? Ошол кайсы убакытта туура келет, ала турган акчасы. Ошондо банкта канча карызы калат, биз ошол эле сумманы бергенге жардам беребиз да, ошол эле сумманы бергенге. Анан эми азыркы учурда Кыргызстанда көп адам банктарга карыз. 1 эмес, 2-ден 3-тен кредити барлар бар да. Анан исламда баарыбыз билебиз, пайыз берген адам дагы, алган адам дагы күнөөлүү да. Эми ал адамдарыбыздын баары айла жоктон банкка барат да, башка альтернатива жок. Башка жерден жашоо кылайын десе, акчаны каяктан алат? Айла жок, банктан барып атат да. Анан кооперативдер азыркы учурда көп түзүлүштү. Бирок азыр ар кандай ызычуулар болуп атат. Элдин ою азыр эки бөлүнүп атат да. Кооперативге ишенсе болобу, же алар алдамчыларбы дегендей. Кооператив азыркы биздин Кыргызстанда иштеп аткан кооперативдер жөнүндө айтсак, алар система күнөөлүү эмес. Аны иштетип аткан адамдар. Кандайдыр бир өздөрүнүн күчүн эсептей албай калдыбы, же эми аларды айта албайм мен, ал кухняда эмесмин да. Эгерде кооперативди таза иштетип алып кете турган болсо, бул аябай жакшы, карапайым элге ылайыктуу проект да булчу. Кооператив союз убагында алсак, союз өзү чоң кооператив болчу да. Биз бир союздан баарыбыз сеники меники жок. Мисалы үй салынса, жаңы үйлөнгөндөр болсо мала семейка деп, бир балалы болсо башка однокомнатный, двухкомнатный деп ушинтип жүрүп, мына союз тараганда ошол союздан калган үйлөрдү биз приватташтырып алдык да, менчиктештирип алдык да. Ошондой эле эгерде кооперативдер Кыргызстанда жаңы түзүлүп аткан болсо, башка мамлекетте иштебей, анда бир корксок болот да. Башка өнүккөн өлкөлөрдү карап турсаңар, кооперативдин баары жакшы иш алып барып атат да. Эгерде кооперативдер өнүгүп иштеп аткан өлкөлөрдү карап турсаңар, банк эч качан пайызын көтөрө албайт. Бизде кооперативдер жок болгон үчүн банктарыбыз каалаган процентти коюп алып, элибизден жонунан кайшытып отурат да. Азыр карапайым элди дагы бир мындай туура эмес багытка үндөп атышат, кооперативдерди жаман көргөзүү максатында. Кооперативдер азыр Кыргызстанга, кыргыз элине аябай керек. Бул
ашар жолу менен бири бирибизге жардам берүү. Азыр мамлекетибиз аракет кылып атат. Турак жай мына азыр ГИК чыкты турабы, госипотека. Бирок мамлекетибиз мындай алы ченели болуп атпайбы? Анын баарына жардам бере албайт. Биз баягы өз күнүбүздү өзүбүз кесип, мамлекет качан бизге берет дебей, биз өзүбүз аракет кылышыбыз керек да. Кандай документтер менен барыш керек жарандар? Документтер боюнча биз паспорт керек, никеси тууралуу күбөлүк керек, анан жашаган жеринен справка керек болду. Демек 3 эле документ керек. Анан дагы мына Камчыбек ажы шарият жолунда азыр эми бүт берилип атат, ислам жолунда деп туруп, анан ушул акчаны дагы алып төлөй албай калган жарандарга исламда кандай каралган? Негизи бүт баары келишимде каралат. Азыр Бактык мырза айтып өттү, өзүнүн төлөө мөөнөтү белгиленет. Анан бул жерде өзүнүн көчөлүгү бар. Мисалы жана үй 25 жылга берилип атпайбы? 2 жылга чейин жанагы каникул деп коет, убакыт бере алат. Созгонго мүмкүнчүлүгү бар да. Эгер такыр кээ бирлер болсо айткандай, кээ бир чындап эле төлөй албай калышы мүмкүн. Анын өзү шарият жолунда мүмкүн болсо жанагындай созула деген талаптар бар да, шариаттын эмеси. Ошол кыйналып аткан пендеге жардам бериле деген талаптар бар. Ошондуктан демек 2 жыл деле бул бир топ чоң мөөнөт ал берилет. Анан такыр эле эгерде ошо төлөй албай калган болсо, анда албетте бул кооперативдин өзүнүн башкаруу кеңеши бар, пайщиктер деп коебуз. Ошол баардыгы чогулуп туруп, андан кийин маселени карап көрүшөт. Кандай кылабыз бул алар өздөрү чечишет. Балки дагы мөөнөт беришеби, же балким ошо алган жана үй болобу, же автоунаасын болобу сатып туруп кайрадан кайтарып алганга туура келеби, аны ошол неме мүчөлөрү өздөрү чечишет. Комиссия түзүлөт, өздөрү чечип берет. Жок, мен айтайын дегеним, таптакыр төлөгөнгө шарты жок болуп калса дегенибиз, эми маселен үй алган болсо, үйүн дагы сатып берген болот, эми турмушта болот го, ошондой дегенде. Жок, мен айтайын дегеним, кооператив ошондойлорго 2 жылдан башка дагы жеңилдиктер берилеби? Эми аны көрө жатарбыз, бирок негизи албетте исламда, шариятта ошол эме болот. Эгерде ошону берип кое турган болсо деле бул жакшы талап. Эгерде кооператив ошондойго даяр боло турган болсо, эгер ошо мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, ал жагы деле каралат. Бул эме шариаттын талабына жооп берет. Рахмат. Келиңиз, Нурламбек мырза. Сиз мына ошол Баткен облусунда сиздерге кайрыла турган жарандар каерге барыш керек? Анан байланыш номерлериңиздер? Байланыш номерлерибиз биздики 0776 40 63 23. 0500 менен 40 63 23. 0554 менен ошол эле 40 63 23. Анан Баткен шаарына кайрылабыз дегендер Курговойго келип эле ошол жерден чалса кирет. Биздин Курговойдун өзүндө Тургунбай Садыков 5. Негизи деле ошо ориентир оңой эле тапса болот. Центрге келип эле Курговойго келсе, Самаркандек, Көкташ, Актатыр, Аксайга кеткен стоянканын жанында. Анан сиздер буга чейин Баткен облусунун тургундарга кандай көрүнүк жарнактарды берип келдиңиздер да, кантип элге жарыялап келдиңиздер? Маселен, азыр эми шарт болуп атат, биздин Салам медианын көрөрмандары ошол эфир аркылуу сиздерди билип атат да. Буга чейин кандай жарыялап келдиңиздер? Кантип билди калк деген? Негизи Бишкек общий Кыргызстан боюнча берип аткан. Өзүбүздүн дагы баягы информационный неме бар да. Реклама кылганга соцсеттерден, Инстаграмдан, баракчалар, Facebook баракчасынан, TikTok, WhatsApp группаларга дегендей социальный сеттерден берип атканбыз. Анан Бишкектен негизи немеге пирамидага чыгып 1 сааттык 50 мүнөттүк неме бар, көргөзүү бар. Анан YouTube'дардан утуру жарнактарды берип атканбыз. Өзүбүздүн ар бирибиз өзүбүздүн YouTube бар, баракчаларыбыздан. Ошондой кылып көрүнөк жарнактарды берип ошондой болуп аткан. Жакшы, рахмат. Бакыт мырза, мындай да, ушул Ислам каржы кооперативи буга чейин
башка өлкөлөрдө ушундай болгонбу? Ушинтип жашап кеткен, ошо сиздер сыяктуудай болгон. Сурооңузга мындай жооп берейин да. Ушул ислам каржы кооперативи деп чыгып атканы бул Кыргызстанда биринчи башталып атат. Башка өлкөдө жок. Бирок кооперативдер башка өлкөлөрдө ийгиликтүү иштеп атышат. Башка өнүккөн өлкөлөрдө да. Азыр биздин дагы бир ошо сүйүнүп азыр баарыбыз мынакей шарият кеңешинин төрагасы, Баткен областынын директорлору болуп бул маселе боюнча дагы сүйлөштүк, пикир алыштык. Азыр биз жана айтып кеттим, 6 мамлекетте бул иш алып кетебиз деп. Ушул 6 мамлекетте кандай кетет? Бул Кыргызстан үлгү болуш керек да. Кыргызстан ушул жолду Кыргызстан баштап атат да. Бул өтө чоң жоопкерчилик, өтө чоң мындайча айтканда, мындай мунун эмеси да бар да, баягы минус жагы дагы. Эгерде муну биз алып кете албай калсак, жеке эле Кыргызстан эмес, дагы канчалаган мамлекеттерге бул жакшы иш тарабай калат да. Эгер ушуну Кыргызстандан аябай жакшы бир система коюп, нукка коюп алсак, ушул бизден Кыргызстандан тараган системаны ушул каржы кооперативин башка өлкөлөрдө пайдаланып, жарандарында өзүнүн элдерине жардам бере алат. Бул социальный проект. Бул жерде азыр жаңы эле сиз суроо бербедиңизби Нурланбек Таксырга? Реклама кандай болуп атат? Жарнактарды кантип берип атасыңар депчи. Биз мындай жылдыздарды жалдап, же болбосо бир башкача акча коротуп реклама бере албайбыз. Биз өзүбүздүн кандай алыбыз жетет, ошого жараша азыр 21-чи кылым эмеспи? Facebook, Instagram, YouTube деген ошолорго колубуздан келишинче аракет кылып аттык элдерибизге маалымат жайылтууга. Анан сиздерге чоң рахмат, ошо Баткенге келгенде сиздер мүмкүнчүлүк түзүп берип атасыңар. Бизге ушундай элдерибиз эле, жарандарыбыз эле ушундай ишиңер жакшы экен, элибизге ылайыктуу экен, биз жардам берели деп эле көмөк көргөзүп келатышат да. Бул сөзү улай кетейин, мен Бактыбек мырзанын сөзүн улай кетейин. Негизи кооператив кыймылы дүйнө жүзүлүк тажрыйбасы бар немеде кыймылда. Негизи бул Америкада болобу, Европада болобу. Мына мен мисалы жүрүп калдым, Японияда жүргөндө дагы көпчүлүк бөлүгү кооператив кызматы менен үй алат да. Кооперативдин кызматын пайдаланып турат. Себеби бул өтө ыңгайлуу, анан элге да өтө караганда жеңил. Бирок албетте ал жактардагы мөөнөт мисалы 10 жыл, 15 жылда алат. Классикалык тур ошондо 10-15 жыл. А бул жерде болсо биздин инвестор бар болгон себептен биз мөөнөт коюп атабыз да. Негизи ошондой эле бул өтө жеңил жол экен. Ал эми жана ислам багытындагы кооперативдер боюнча азыр биз изилдеп көрүп атабыз. Кээ бир мамлекеттер бар экен, ошону азыр биз алар менен байланышканга аракет кылып атабыз. Кандай иштеш керек экендигин жөнүндө буюрса мындай бир нече Пакистанда, Малайзияда, мен азыр Малайзияда окуйм. Ушул ислам банкы каржылык боюнча докторатурада окуп атам да, ошол жерден кызыгып көргөмдө ал жакта дагы ушундай иштеп аткандыгын мен азыр маалымат алып атам. Демек бул деген акырын тарап аткан жакшы кыймыл, буюрса дагы өнүгө берсе дагы келечекте көп пайда тийгизебиз деген ойдобуз буюрса. Чоң рахмат сиздерге, алтындай убактыңыздарды бөлүп келип биздин мына ошол эл менен өзүңүздөрдүн ой пикирлериңиздерди бөлүшүп кеткениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирүү менен эркин микрофонун берейин. Эмнени айтат элем деген болсоңуздар. Чоң рахмат сиздерге дагы чыгармачылык ийгиликтер каалайм. Жамаатыңар өркүндөп ушинтип элиңерге кызмат кыла бергиле. Эми биздин алдыда жумушубуз чоң. Жана айтып кетпедим, Баткенден баштадык, биринчи эле иш сапарыбыз. Үрүкзардуу Баткен элине ийгилик каалайм, ден соолук каалайм, баары үй бүлөлөрү менен бакубат жашоо, Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкөлөрдүн сабынан орун алсын, бөөдө кырсыктан тышкары бололу, жакшылыктарда, ийгиликтерде бири-бирибизге жардамыбыз тийип, ушинтип мындай кандай десем, Баткен элинде ушунча биздин кооператив аркылуу ушунча элге жардам бере алдык, ушунча элибиз үйлүү болду, ушунча элибиз муктаждыгын чечти деген сүйүнүч кабарлары менен жолугушуп туралы сиздер менен. Буюрса. Биздин каалообуз албетте биринчи кезекте Алла Таалам бизге өзүнүн өкүмүн берген, буйругун берген. Ошондуктан биздин да максатыбыз ушундай болуп атат. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, кыргыз элибиз 7-жыл болду социалдык системаны басып өттүк.
ал жашоону көрдүк. Мына 30 жылдан бери капиталисттик системанын жашоосун өткөрүп атабыз, байкап атабыз. Эми бизге Аллахтан буйруп атат ушул ислам жолу менен дагы жашайлы деген, исламдын өкүмдөрүн аткаралы деген. Ошол максатта биз дагы ошо элибизге кайрылып кетер элек. Ак менен караны ажырата билип, адал менен арамды ажырата билип, эгерде биз жолубузду туура таштай турган болсок, туура адал жол менен жашай турган болсок, Алла Таала бизге да жардам берет деген ниеттебиз. Ошол себептен бул кооперативдин өсүшүнө биз дагы сиздердин дагы келишине өзүңөрдүн үлүшүңөр кошулуңарды каалайт элек. Кудай буюрса Алла Таалам баарыбызга ийгилик берсин, береке берген болсун деп каалап кетебиз. Рахмат. Келиңиз. Сөзүбүздүн акырында айтмакчыбыз, Баткен областына деги эле ким көрүп аткан болсо ошол адамдарыбызга, Кыргызстанда жашоочуларга жана Кыргызстандын сыртында көрүп аткандарга толук исламдын негизинде каржылоого ким муктаж болсо толук мүмкүнчүлүк бар. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калыңыздар. Андан кийин Кадамжай районунда жокпу дегендерге жакын арада Кудай буйруса Кадамжай районуна дагы кеңсебизди ачабыз. Тийиштүү адистерди даярдап ошол жерге сиздерге жакшы шариаттын негизинде өнөктөш болгонго биз даярбыз. Келип толук мүмкүнчүлүктөн пайдалансаңыздар болот. Ошол анан кийин проценти барбы, пайызы барбы, жокпу деген баягы экиленген оюнун аягына жетпей аткандарга бу кооператив деп бири-бирибизге жардам берүү. Ушуну өнүктүрүшүбүз керек. Анан биз сиздерге адал оокат, адал турмуш, адал жашоо кечиргенге биз анан мынау биздин мамлекетибиз, биздин көз кара имандын мекенин сүйүү дагы имандан да. Мекенин ким саткан болсо ал адамга өтө чоң жаза, өтө чоң күнөө жазылат да. Мекенди сатпай ошо мекенди өнүктүргөнгө мен ушул бийликке дейбизби, мамлекетке дейбизби, мамлекетте жашоочу өз негизи мамлекеттин ээси бул бийликтин ээси эл. Ушул элибизге жаркын келечек, жакшы адал жашоо тартуулаганга биз бел байладык да. Кудай буйруса бул кооператив иншалла кыямат күнгө чейин улансын. Бизден кетип, биздин балдардын небере чеберелерибиз да колдонсун деген ушундай бир чоң келечекке кадам таштадык. Калганыңыздар жакшы туура кооператив таппай же болбосо бир туура багыт издеп аткандар болсо келиңиздер, жардам бергенге жардам берели. Ошондой. Чоң рахмат. Баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар жана көрөрмандар, бүгүнкү биздин ачык микрофонубузда шарият талаптарынын негизинде каржылоо боюнча сөз кылдык. Бул боюнча атайын биз конокторду чакырып, булардын коноктордун ой пикирлерин уктук дегендей. Негизинен бизде бүгүн Ислам каржы кооперативинин төрагасы Бакыт Орозбеков, Ислам каржы кооперативинин шарият кеңешинин төрагасы Камчыбек ажы Өмүрзаков, ошондой эле Ислам каржы кооперативинин Баткен облусундагы директору Нурланбек Атыровтар келип өз ой пикирлерин билдирип кетти. Бүгүнкү эфирди мен Аскар Баймуратов алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.